арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кайрадан экрандарыңыздарда Арузат көрсөтүүсү. Бүгүн биз сиздерге алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, Азиянын 3 жолку чемпиону, Кыргызстанда бир нече жолу чемпион аталган жана ошондой эле учурда Түркияда, Кыргызстанда каскадерлук кызматын аткарып келе жаткан Элзада Момунжанова менен маектешип, анын ийгилик сырларын сиздерге ачып беребиз. Жылдан бери спорт тармагында алектенип жүрөмүн. Учурда каскадер болуп жумуш кылам. Спорт тармагына мен 2017-жылдын ноябрь айында келгем. 11-класс болчумун. 11-классымда ошол алыш күрөшү менен баштагам. Андан кийин башка спортторду кошуп аралаштырып кеттим. Спорт менен 7 жылдан бери алектенип келе жаткан Арузат Элзада Момунжанова бул убакыт аралыгында 16 спорт түрүндө өзүн сынап көргөн жана буга чейин көптөгөн ийгиликтерге жете алган. Атап өтсөк, алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын 3 жолку, ал эми көчмөндөр оюндарында 2 жолку чемпион болгон. Кармаш күрөшү боюнча дүйнөнүн, ушу самбо боюнча Азиянын 5 жолку чемпиону. Ага кошо ар кандай күрөш түрлөрүнөн Кыргызстандын 7 жолку чемпиону аталган. Башында бардык нерсе кыйын да. Башында утуласың, жеңилесиң, ошончо аракет кыласың, окшобойт, тер төгөсүң, бир кыйналасың, же бир нерсе алайын дейсиң, ала албайсың. Ушундай көп болот негизи башында. Бирок менин агайым аябай колдоп, жакшы балдарга кошкойчу. Сенден чыгат депчи. Анан аябай өзүм кызыкчумун. Ушунчалык кызыкчумун. Эртең менен дагы, кечинде дагы тренировка кылчумун. Ошентип тренировка кылып атып, акыры жакшы ийгиликтерге жетип баштадым. Чынында башында 3-орун, 2-орун ушундай болуп калчумун. Ыйлачумун сөзсүз түрдө. Анан кийин мындай менет кыла берсең кайтат экен. Дайыма алтын менен келип баштадым. Кайда барбайын, жеңиштерге жетип. Ошол менет кылыш керек. Адамда максат болуш керек, анан план сөзсүз түрдө, анан аракет сөзсүз түрдө максатына жетет. Адам негизи баягынтип ийгиликке жетсе, бир кадыр баркы көтөрүлөт экен, адамдардын көз карашы өзгөрөт экен. Ошол университетте окуп жүрүп, 4 жыл контракт төлөгөн жокмун. Ал жагынан чоң поддержка болду. Андан сырткары дагы көп мугалимдер, эжекелер, жалпы курсташтарым, группаштарымдан жардам болот, сый болот. Анан спорттун аркасынан мен бир дүйнөнү көрдүм десем болот. 15тен ашуун өлкөгө бардым. Европа болсун, Азия болсун, көптөгөн эл көрдүм, досторду таптым, кругозорум өстү, көп адамдардын, элдердин каада салтын, үрп адатын үйрөндүм десем болот. Дагы көптөгөн тил үйрөндүм, ушул спорттун артынан эле. Ошол мен спортко келип калганым үчүн аябай кубанычтамын. Эч өкүнбөйм. Эми спорт дегенде эле көпчүлүк биздин айымдарыбызга, кыздарга башында спорт менен алектенем дегенде бир аз баары бир тоскоолдуктар болот эмеспи? Сенде кандай болду бул жагы? Негизи айымдарга дегенде бизде айымдардын үйдө эне болуу же болбосо танцага барбайсыңбы, же болбосо жандай тигүү курстарына, чач курстарына барбайсыңбы дейт да. Ар бир адамдын бир өзүнүн кызыккан нерсеси болот да, чын жүрөгүнөн жасагысы келгенчи. Ошол нерсени жасаганда адам рахат алат. Мындай акча таппаса деле мейли деп эле мындай жасай берет да. Бирок кийин
мындай акча артынан кубалап келет да. Ошого айткым келет ар бир аял затына болсун, эркектерге болсун, эмнеге кызыкса, ошол хоббиси, кесиби ошол менен алектенсин. Жанагындай бирөөнүн айтканы менен эмес. Бирөөнүн ою ал бирөөнүн ою да. Айтат го, апам врач болду деле, ошон үчүн эптеп окуп жүрөм, эптеп бүтөйүн депчи. Атам моундай болду деле депчи. Андан көрө ошол эмнеге кызыкса, ошол менен кетсин дегим келет. Албетте ар бир иш дейли, кесип, өнөр дейли кыйын болот башында. Бир пикке чыкканга чейин кыйын болот дейли, анан калганы жеңил болот. Холостой менен кете берет. Жогоруда белгилеп өткөндөй эле учурда Элзада Момунжанова спорт менен биргеликте каскадерлук кесибинде аркалап келет. Ага мындай сунушту алгач анын интернет желесинде тараган экшн жанрындагы видеосун көргөн түрк кино тартуучулары айтышып, атайын чакырып алышкан. Бардым. Биринчи көрөлү деди. Анан дароо эле мындай жактырышып, дароо эле мага контракт түздү 5 жылга. Анан ошол үй жай, билеттери, тамак ашы, башкасы бардыгы өздөрү камсыздайт. Жана эле ушундай жумалык деген. Айлык акысы бар. Анан дагы баягы бизде айтып коет го, кыз бала дегенде элдин сөзү, Назикжан, Арулжан, эми бул ал жакка барса, анан буну ким тосуп алат, анан каскадер болуп, кимдер менен эми сахналаштырып жүрөт ал нерсени деген ой болот да. Ал тарабы сенде кандай болду? Ал тарабы негизи мен мындай эркин чоңойгом. Ата-энем, үйдөгүлөр мындай каршылык кылбайт да. Мен эмне кааласам, кыла бер деп мага ишенишет. Ошол ал жакта бир кыргыз каскадер бала болчу. Анан мен менен дагы бирөөбүз барган. Ошентип үчөөбүз барганбыз. Үчөөбүз иштешип. Сенден башка дагы кыргыз кыздар бар бекен ал жакта? Кыргыз кыздар жок. Бирок ирандык, өзбекстандык, казакстандык, түрк, Азербайжан ошол көп эле 10 чакты кыз бар ар тараптуу өлкөлөрдөн. Бирок алардын багыты мындай бир тараптуу да. Же жалаң эски киного катышыш керек, кылыч ташканды билет, анча мынчасы атты билет, ушундай бир тармактуу. Меники универсал. Кылыч болсун, ат болсун, мушташ болсун, күрөш болсун, чынында айырмасы жок. Ошко келгендечи, эми сени байкаштырып, көрүп жүргөндөр кызыккан кыздар болдубу? Мен да мына ушинтип киного тартылсам деген, мен спорт тармагында жүрөм, кантсем болот деп сунуш кылгандар же сурагандар, болдубу? Негизи Инстаграмга болсун, башка соц тармактарга жазышат аябай эле. Каяктан үйрөнсөк болот, бизди машыктырыңызчы депчи. Бирок тилекке каршы машыктырганга азыр шартым жок бул жакта жашабаган үчүн. Бирок ошол Бишкекте бир жерде бар. Каскадерчиликти үйрөтөт. Атайын, Ошол жакты айтам, сунуштайм. Мен барганы барат. Анан көбүнө спорттук түрлөрдү сунуштайм, күрөштү, же башка бир өнөрлөрдү болсун. Негизи мен жалпысынан 10дон ашык сериалдарга, кинолорго катыштым. Бир эле сериалдар. Канча убакытта? 2 жылдан бери ошол жактамын, бирок барып келип 1 жыл болду десем болот. Араларда турнир болгондо кайтып келчүмүн. Турнирим бүткөндө кайра чакырчу, кайра барчумун. Ошентип толук 1 жыл болуп калды. Бир эле сериалдар жок дегенде 5-6 бир жылдыз болот да, элге таанымал. Чынында эл сүйүп көргөн жана ашык болгон бир актер, актрисалардын баарын эле көрдүм. Жана аларга мен дублер болом. Жанагы аткара албаган кыймыл аракеттерин мен аткарып берем. Жанагындай экөөбүзгө тең окшош кийим кийгизет, прическаларыбыз окшош кылат. Аракет меники, жүзү аныкы да. Ошондой биздин жумуш көрүнбөй эле калып кетет аркада.
анан үйрөтөбүз, сахнага даярдайбыз аларды, ошондой. Жана жогоруда айтып кетпедимби, кыргыз кыздарынан жалгыз гана өзүңсүң, анан башка бизге коңшулаш, ошондой эле чет өлкөлүк башка дагы кыздар бар депчи. Мына ушул кыздардын арасында кыргыз кыздары дагы болуш үчүн эмне кылыш керек, өзүңдүн кеңешиң айта кетсең, кызыккандар үчүн. Болуш үчүн албетте өзүн өнүктүрүш туруш керек, ушул маалымат алыш керек, каскадер ким, эмне кылыш керек, эмнелерди билиш керек, ошолорду үйрөнүш керек. Анан албетте аракет кылып барыш керек. Биринчи эми алар ар кимди эле мынтип колдоп чакыра бербейт, бирок мынтип тааныш аркылуу барса болот. Эгер жакса калып кетет ошол жерде. Анан эгер жакпай калса тилге каршы группага албай коет ушундай. Ал тараптар дагы бар, биздин мырзалардан көп, бирок каскадерлар арасында Көп. байкаганда. Бизде дагы Кыздардан жалгыз өзүң. Балдар универсал, биздин дагы кыргыз балдар, кыргыз балдары, кыздар деп. Алар чынында сыймыктанат, көбү иштешкиси келет. Түрк болсун, башка өлкөлөр болсун, мындай биз тармактуу да, айткандай эле. Кыргыздар универсал. Ошол жерде съемка учурунда МЧС турат, тез жардам турат. Шарт бар бүт жагынан. Медиктер бар, врачтар бар. Кичине эле негизи ушу түрктөр негизи назик болот экен. Кичине жери сыйрылып кетсе, жарым саат дем алат. Бизде эч нерсе болбойт деп эле кете беребиз го. Аларда ушундай экен, ошон үчүн бир жаракат алсаң карашат. Сөзсүз түрдө. Ошол контракттын ичинде бардык жоболор бар. Эми ар кандай оор, кандай десем, көрүнүштөрдү жасайсыңар да. Анан ошондой мезгилдерде бир коркуу болдубу? Сени коркуткан кандайдыр бир көрүнүштү жасоого туура келдиби? Коркуу болгон жок. Мен ошол жаракат алганга чейин чынында коркпойт болчумун. Бардык нерсени кыла берет болчумун. Анан ошол күз айында, көчмөндөр оюнда мен жаракат алгам. Азыр ошол связкам үзүлүп кеткен. Бутумдагы кокустан бир күтүлбөгөн жерден үстүмө бир чоң байке түшүп кеткен тренировка учурунда. Ичине кайрылып калып, анан ошого врач азыр тренировка кылбай тур, эс ал деп эч нерсе кылдырбай аткан учуру. Ал жакта деле ошо постановка коем, актерлор карап коем, азыр жумушум ошондой болуп атат. Азыркы учурда мына ушундай жетишкендиктерге жеткениңди көрүп, ата энең да аябай кубанса керек. Ата энем кубанат, сүйүнөт. Негизи жетишкендиктин артында сөзсүз түрдө ушул ата энемдин дуасы, бир туугандарымдын колдоосу бар деп ойлойм. Бир тууган ата эне колдоосу чынында аябай мындай зарыл деп ойлойм ар бир адамга. Колдобосо кыйын да, себеби мага көп кыздар жазат. Апам, атам каалабай атат, бирок мен ушунчалык каалайм депчи. Анан качып кет дейм. Залга качып деле бара бер дейм да, кээдечи. Себеби көп ушундай учурлар болот. Тааныш анча-мынча кыздар болчу. Ошо ата энеси каршы, бирок залга ушинтип бекинип качып келчү да. Бирок кийин ошолор мындай бакылдыгын берип колдойт да. Эми мындай кызым ушул жакты мындай жакшы көрөт экен, алектенгиси келет экен деп анан колдоп калышты. Ошондон ар кандай сунуштарды айтам негизи. Кыз бала спорт менен алектене баштаганда эми назиктигиңди жоготобузсуң, анан эртең сен мынтип спорт менен алектенип жүрсөң, сени ким алмак эле, анан эртең бир жериңди жаракаттап алсаң, майып да болуп калышы мүмкүн деп кыз баланы колдон келишинче аяп калышат эмеспи? Мына ушундай көрүнүштөр демек көп болот. Эми жаракат алса эми буюрса сагаят деп ойлойм. Ээре албай койт деген болуп тура эмес. Чынында балдар аябай көп кайра спортчу кыздарды алгысы келет. Анан дагы эмне? Негизи спорт менен деле алектенип, кыз бала өзүнүн назиктигин сактаса болот. Ал кыз баланын өзүнүн колунда да, контроль кылып, жакшынакай назик болуп кийинип,
бирок өзүнүн ишин ошо коверде мыкты көрсөткөн. Кыз айымдар толтура. Алдыда эми максат кыялдар кандай? Максат кыялдар азырынча ушул жакта азыр жумуш кылып жаткан учурум. Бул жака ушу кинонун ачылышы, кино деп келгем. Анан кайра эле Турцияга кетем, жумушум уланат дегендей. Анан буюрса, жаракатым айып кетсе, ушул күздөн баштап кайрадан тренировка алып баштайм. Сага алдыдагы максат кыялдарыңа жетишүүнү тилектешпиз. Рахмат. Бүгүнкү маек үчүн чоң рахмат деп айтып калабыз. Жана экран артында отурган биздин сулуу, назик Арузат айымдарыбыз үчүн сонун бир маек болду деген ишеничтебиз. Жана дагы бир жолу баса белгилеп айта кетчү нерсе, эгер адамда максат, кыял болсо, ага эриш аркак сөзсүз түрдө аракет болсо, баардык кыялдар орундалат.